Жаркынай, классташым, сүйгөнүм, 2 уул 1 кызымдын мээримдүү апасы. Сен жашоодогу, өмүрүмдөгү ак никелүү келинчегимсиң. Сен экөөбүздү ушул балдарга, кызыбызга Кудайдын буйругу менен жетип отурабыз. Сага ыраазымын. Тазалыгың менен, чынчылдыгың менен, аял затындагы эң бир жакшы сапаттуу тамак жасагандагы жагың менен бүгүнкү күнгө чейин менин жашоомду кооздоп келесиң. Жыгылсам колумдан тартасың. Көкөлөсөм дагы көкөлөтөсүң. Ушул калымыңдан жазба. Ар дайыма балдарыбыз бизге күйүмдүү болгон, бизди баккан, бизди караган, биз үчүн мээрим төккөн инсандардан болсун. Сенин ушундай кылып аткан ар бир эмгегиң менин көйдөнүмдө бул бакытты жаратканым бизге берип атат деп ойлойм. Дагы да көп ийгиликтерди жаратышыма сен себепкерсиң деп ойлойм. Ар бир кадамымды жылып аткан ийгиликтердин баары сенин колдооң менен болуп атат. Ошо. 3 башкы сөз. Ай баракелде. 3 башкы сөз. 3 башкы сөздү айтып коюңуз эми. Мен Ошону айтыш керекпи? Мен сени жакшы көрөм. Бул жүрөктөн чыккан сөз ар дайым сенин жүрөгүңдө болот деп ойлойм. Эми жеңе кезекти сизге берели. Сиз байкеме болушунча. Менин сүйүктүү жарым, балдарымдын сүйүктүү атасы, биздин маңдайыбызда барго, өтө камкор, эң жакшы көргөн жарым, сени чексиз сүйөмүн, ар дайым бизди колдойсуң, балдарга жакшы тарбия бересиң, мияңа дагы жардам берип, бизге өтө камкорлугуң, ак пейилдигиң, кенеңдигиң жагат. Кичипейилсиң өтө. Кандай адам болбосун, баарына кичипейилдик кыласың, эч качан тарынбайсың. Ар дайым күлүп жүрөсүң. Балдар эмнени айтса ошонун баарын аткарат. Мага өтө кичипейилдигиң жагат, ак көңүл, ишенчек. Үйгө конок келсе жаркырап тосуп алат. Кандай десем, иши баары жагынан бар. Жаным мындай сапат бар. Любой кийим кийсе жакшы жарашат да. Ошо мен сени сүйөм. Ай баракелде, кол чабуулар.